Гемин шаарында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин акысыз юридикалык жардам борборунун ачылышы болуп өттү. Эми Геминдин жашоочулары ар кандай укуктук маселелер боюнча акысыз жардам ала алышат. Юстиция министри Марат Жамангуловдун айтымында мындай жардам борборлору иш жүзүндө бүтүндөй Чүй облусун камтыды. Юстиция министрлигинин алдында ушундай ар бир райондо ушундай борборду ачып, жарандарыбызга ушундай юридикалык жардамды берүүгө ушундай шарттарды түзүү ушундай максат турат. Бул боюнча биз өзүбүздүн ыраазычылыкты билдирип кетет элек. Ошо жергиликтүү бийликтерге, ошол эле эл аралык донорларга мына азыр Бириккен улуттук уюмдун өнүктүрүү программасы каржылап берди ремонттук иштерди. Бүгүн ошо 29 борборду ачып атабыз. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлүнүн орун басары Тамица Пауич Кыргызстандагы укук маселелер боюнча борбордун ролу чоң экендигин белгиледи. Борборлор мыйзамды терең түшүнүү менен калктын укуктук сабаттуулугун жогорулатат. Юридикалык жардам башка укуктарды, анын ичинде адилеттүү сот ишин жүргүзүү укугун жүзөгө ашыруунун негизги булагы. Ошондой эле улуттук адилеттик процессине негизги адилеттүүлүктү жана калктын ишенимин камсыз кылуучу маанилүү кепилдик болуп саналат. Юридикалык жардам көрсөтүү борборлору укуктук аң сезимдин деңгээлин көтөрүүдө жана сот адилеттиги тутуму менен элдин ортосундагы байланышты камсыз кылууда маанилүү ролду ойнойт. Борбор Гемин шаардык мэриясынын имаратында ачылды. Кала башчысы аталган борбор жарандарга гана эмес, шаар тургундары кеңеш сурап келген мэрияга дагы чоң жардам көрсөтөөрүн айтты. Жарандар муниципалитетке баруунун кажети жок, анткени азыркыдай эле алар жогорку квалификациялуу юристтерден жардам ала алышаарын белгиледи. Эми ушул долбоорду ачылганын түшүнүштүбүз. Бул жакшы долбоор, биздин элибизге жакшы. Бирөөнүн укугу тебеленсе, ошо жаран барып, токмокко шаарга барбай, юрконсультацияны издебей, бияктан келип эле юристтен бүт керектүү эмелерди каяка алып жазыш керек, кандай документ даярдаш керек, бияктан баарын бесплатно. Буга чейин жарандар кайсыл жакка кайрылышчу эле? Эми чын айтканда бизге деле биз колубузда келгенде түшүндүрүп берчүбүз, айтчубуз, сотко бар, тияка бар, түшүндүрүп, бирок биякта бул официалдуу юридический консультация болуп, бекер. Биринчи борбор 2015-жылы Токмок шаарында ачылган. Мындай борборлор 5 жылдын ичинде 19 шаарда жана 8 айылда ишке кирген. Гемин акысыз юридикалык жардам берүү борбору республика масштабында 29 борбор. Ал эми буунун өнүктүрүү программасынын колдоосунда ачылган 15 борбор болуп саналат. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 28 акысыз юридикалык жардам берүү борбору иштеп жатат. 2020-жылы 28 борбор 37.212 адамга юридикалык кеңеш берген.